Assalomu alaykum jamoat. Prissa ko'chatlarini ekutamiz. Minakey. Arka өрөнүнө 6600 дана өрүк көчөттөрү отургузула баштады. Лейлек районунун Тажикстан менен чектешкен ылдыйкы өрөнүнө 6600 дана Түркия мамлекетинен алынып келинген эрте бышуучу Присса Барселона көчөттөрү отургузулууда. Элдик түшүм Жаңы жер айыл чарба коммерциялык кооперативинин жетекчиси Шайбан Салимбековдун маалыматына таянсак, 10 гектар жерге отургузулуп жаткан интенсивдүү бул көчөттөр тамчылатып суугаруу системасы аркылуу өндүрүлөт. Ал үчүн үстүбүздөгү жылдын 3000 кубтук бассейн куруу иштери дагы кызуу жүрүүдө. Мана элдик түшүм кооперативиге 6003 көчөт келди. Турецкий көчөттөр эрте пыша турган. Мана багбандар иштеп атат. Азыр барып эгебиз Кудай кааласа. Бу жерде азыр 2000дей бар. 2000 ашык. 2000ден ашык. Кооперативдин жетекчиси Шайбан Салимбековдун айтымында, Лейлек районунун арка өрөөнүнө жаз эрте келет. Ошондуктан декабрь айынын акыркы февраль айынын башынан баштап эле көчөт отургузуу иштерин баштадык дейт.